бир-эки маселе чечип алат, бирок бул азыркы силердин маселеңерди чечпейт да. Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттары мектепке компьютерларды тапшырды. Жергиликтүү кеңештин депутаттары бүгүн каладагы номер 3 Жусупбек Бакиев атындагы орто мектепке 100 000 сом өлчөмүндөгү 5 дана компьютерлерди тапшырды. Буга чейин аталган билим берүү мекемесинин жетекчилиги тарабынан окуучулардын жаңы технологияларда заман талабына ылайык билим алуусуна компьютердик жабдыктардын жетишсиздиги боюнча маселе көтөрүлгөн. Аны шаардык кеңештин депутаттары колдоого алып, атайын акча каражатын бөлгөн. Мындан тышкары билим берүү мекемесине барган эл өкүлдөрү мектептин спорт залынын кышка карата жылытуу системасындагы көйгөйлөр, тар бөлмөдөгү шарты жок китепкана абалы жана жыйындар залындагы орундуктарды жаңылоо маселелерине жеринде күбө болушту. Түзүлгөн жагдайды чечүүдө депутаттар тарабынан аракеттер көрүлөрүн билдиришти. Ал эми учурда мектептин иштелбей турган спорт залын жылытуу системасын оңдоп түзөөгө жергиликтүү кеңештин депутаты Адилбек Жоробаев жеке каражатынан көмөк көрсөтөрүн билдирди. Эске салсак, шаардагы Жусупбек Бакиев атындагы номер 3 мектепте 2000 окуучу билим алат. Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата депутаттар биздин мектепке компьютерлык жактан аябай жардам беришти. Балдарга азыркы маалда ошо санариптештирүүнү өнүктүрүү максатында компьютер жагына өтө көп маани берип жатабыз. Ошон үчүн бизге ошол компьютер эң керектүү нерсе болгон үчүн бизге депутаттар компьютер жагынан жардам беришти. Андан кийин ушул мектептин ар кандай өзүнүн проблемаларын ошол жеринде таанышып, аларды да чечүүгө жардам берерин менен айтып кетишти. Приоритеттүү катары ушул техникалык жабдуулар керектигин айткандыктан биринчи ушул компьютерге акча бөлдүрдүк. Бүгүн келип тапшырып отурабыз. Биргеликте ошол мурдакы көйгөйлөрдү дагы бир сыйра көрүп чыктык. Дагы эле чечиле элек экен. Повторно эметип кат менен кайрылгыла деп азыр сунуш бердик. Мен ойлойм, ушул 2020 жылдын бюджетине ушул бүт көйгөйлөрдүн киргизип туруп чечкен аракеттенебиз.